Борбор каладагы 5 мектептин окуучуларын атайын автобустар ташый баштайт. Пилоттук долбоор келерки жумада ишке кирет. Жол кире акысын билим берүү мекемелеринин жетекчилери ата-энелер комитеттери менен бирге бекитишет. Частная компания у них было желание. Бизге мектеп окуучуларын кала ичинде ташууну жеке компания өзү сунуштады. Мэрия бул сунушту толугу менен колдойт. Азырынча 5 мектепти тандап алдык. Эгер жакшы натыйжасын берсе, бул кадамды кеңейтип, шаар ичиндеги башка дагы мектеп окуучуларына шарт түзүп беребиз. Борбор калаада мектеп, бала бакча көйгөйү дагы көзгө алынаарлык чечиле баштады. Үстүбүздөгү жылы эле 15 мектеп, 1 бала бакча курулуп пайдаланууга берилди. Жаңы имараттарда 20 миңге жакын бала билим алууда. Мэрдин айтымында буга чейин айрым мектептерде 1 класста 45-47 баладан окуп келсе, азыр 30га чейин кыскарды. 3 нөмөттөгү билим уялары 2 нөмөткө өттү. Многие даже уехали за границу, они возвращаются. 15 мектеп, 1 бала бакчаны курууда 9 миллион 700 миң доллар үнөмдөлдү. Бул каражат дагы 3 мектеп курууга жетет. Бүгүнкү күндө шаарыбызда билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги толук чечиле элек. Кийинки жылы дагы социалдык объекттерди курууну улантабыз. Белгилүү болгондой, быйыл эле мугалимдердин дагы айлыгы 50дөн 100%га чейин көтөрүлдү. Буга ылайык агартуучулардын дагы саны өсүүдө дейт кала башчысы. Учетом и предложением мнений наших горожан, когда мы открывали эти школы, Баарыбыз билгендей эле мугалимдер буга чейин айлыктын аздыгынан ишин таштап, чет өлкөлөргө иштөөгө чыгып кетишчү. Азыр алар кайра Кыргызстанга кайтып келүүдө. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча мугалимдер дээрлик жетиштүү деп айтсам болот. Келерки жылга кайсы конушта же кичи райондордо мектеп же бала бакча курулат, канча каражат талап кылынат. Бул боюнча жыл аягына чейин анализ жүргүзүлүп, сунуш министрлер кабинетине жөнөтүлөт. Кала башчысынын айтымында социалдык объектилерди куруу үчүн курулуш компаниялар тендерсиз тандалып алынат. Айдар Кемралиев, Жантай Макенов, Пирамида.